Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. УТРК Ош каналында Кайрадан аброй программасы башталды. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Бизге өзүңүздөр билгендей, абройлуу коомдорду бар, өлкөгө салым кошкон, элдин кызматын аркалаган абройлуу инсандарды конокко чакырып келебиз. Бүгүн бизге дагы бир ошондой абройлуу инсан конокко келген. Андан бизди тааныштырып, маегибизди баштасак, бүгүн бизде конокто жазуучу, акын, журналист, дегеле элге аттын кашкасындай таанымал Салима Шарипова эже бизде конокто. Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин таза абалуу студияга куш келипсиз. Эжеке, ден соолугуңуз жакшыбы? Ден соолук жакшы. Бала кезде чуркаган паркты эстеткениңер үчүн рахмат. 5-6 жашыман чуркайт элем ушул жерлерде. Салима эже, биз башка бир программалардан айырмаланып, бүгүн атайын таза абада эжесиңди катары өткөндү эстеп, бала чакты эстеп, ата-энени, бир туугандарды эстеп, дегеле чыгармачылык, дос баарын эстеп сөз кылабыз. Кенен кесири ошого алгач сизди таза абага чакырдым. Жогоруда айтпадымбы эже, бизде программанын аты аброй. Демек, бул программага абройлуу инсандарды чакырабыз, коомдорду бар, өлкөгө салым кошкон, негизи эле элдин сыйында ар дайым жүргөн. Рахмат. Жакшы, аты да жакшы. Азыр биринчи берүүңөр да жакшы, өзүнө татыктуу болуп баратат. Эми көз тийбесин. Рахмат эже. Мен алгачкы суроонумдай берейин. Байгыл жаш бул байгыл болгону эле убакыттын өткөнү дейт го. Анан жаштыкты сактап калуу бир өзгөчө депчи. Мен сизди качан көрбөйүн, ар дайым сулуу жапжаш боюнча жүрөсүз да. Эми сиздин жашыңыз канча экенин мен телекөрүүчүлөргө айтпай эле коеюн, бирок сиздин жашыңыздагы энелер, апалар бүгүнкү күндө байгыл мындай карыган, үйдө отуруп алып, мен карыдым, белим, бутум деп калган энелер, апаларда жаштыгыңызды кантип сактап жүрөсүз? Рахмат, менин жашым жашыруун эмес. 25 августта мен 73-кө чыктым, Кудайга шүгүр. Эми албетте ооруганда ооруйбуз, капа болгондо капа болобуз, бул жашоодо. Анан бирок өзүмө мен кармоого аракет кылам. Эмне дегенде, баягы менин жанымда мага караганда көбүрөөк кыйналгандар бар. Ар түрлүү сананы тарткандар бар. Эми ошолорго шөмүрөйүп, мен 73-кө чыккан кемпирмин дей берсем күнүгө, анда алар менден алыстай баштайт да. Чын эле мындай жаратман энергетиканы адам өзүнө тартып жүрүш керек да. Эми албетте жашты биз кайтара албайбыз. Бирок улам барганда, улам ошол биздин жаш мөөнөттөрүбүз өзүнчө бир жакшылыктарга ээ болот экен да. Азыр эми менин чебирем 3 жашка чыгып калды. Эми карап көрсөм, неберелерим чоңоюп, бир кесиптердин ээси болуп, мына балалуу чакалуу болуп атат, тойлору өтүп бүттү. Эми бир эле неберем калды, ол Америкада. Ол кичинекей, азыр 13 жашта. Эми анда буйруса бир жакшылыгы болуп калар деп жүрөм, тирүү болсом деп. Буйруса. Салима эже, бактылуу, карлыкты, дөөлөттүү, карлыкты сүрүү менен үйдө гана отурбастан коомдо бүгүнкү күндө дагы аралашып, эже өлкөгө салым кошуп, элге кызмат кылып келе жатасыз. Мынакей кече гана байгыл 31 август эгемендүүлүк күнүбүздүн 32 жылдыгын белгиледик. Буюрса, ал жерде да өзүңүздүн байгы сый-урматыңызды көрсөтүп жүрдүңүз. Майрамды кандай тосуп алдыңыз? Майрамды аябай жакшы тосуп алдым. Эмне дегенде, ушул күнгө жетебизби, же жетпейбиз деп кээде биз аябай көп капа болдук да. Эми 2005-жыл өттү, 2010-жыл өттү, кийин мына 20-жыл өттү. Эми биздин эл ушунчалык такшалган эл экен, бардыгын көтөрө билет экенбиз да. Кандай болсо да тырмышта ушул эл журтубуз, ата мекенибиз аман болсо, ушул жерди кыргыз бойдон сактап турсак деген эмеде. Анан кээ бирде мен кээ балдарга айтам да, мына прокуратурада, милицияда иштеген балдарга айтам да, биздин тарыхыбыз 8000 жыл. 8000 жылдан бери ушуну бардыгы азыр дүйнө бардыгы кабыл алды да. Эң байыркы элдин бири кыргыз, эң байыркы мамлекеттүүлүктүн бири кыргыз деп. Ошого эмне үчүн татыктуу эмессиңер деп урушам да.
Анан ушу кемпир тамай тажатты дейби, башка дейби, мен аны өзүлөрү билсин. Бирок жок дегенде ушул 5-6 сөзүмен бир сөзүм кулагында калса дейм да. Сыймыктаныш керек. Кыргыз мындай саткын болгон эмес, кыргыз паракор болгон эмес, абройсуз болгон эмес деп анан ушинтип 40 уруудан келип туруп, бардыгы өзүнүн аберин сактай келип, ушул Кыргызстан мына бүгүнкү күнгөчө сакталып келүүдө. Муну бардыгы кабыл алды дүйнө. Анан жакында эле Путин менен биздин Садыр Нуркожоевичти бирге коюп сүрөтүп бар экен. Мен айттым, эми Путин 1000 жылдык эмеде да, жашыраак да биздин Садыр Нуркожоевичтен десем, жанымдагы бир киши эми баягы партократтардан аябай ачуусу келип карап атат да мени. Мен айттым, жаман көрө бериңиз, мен бирок так айттым деп. Эми өзүнүн элинин жакшылыгы менен сыйлаган бирөө өзүнүн элинин жаман жактарын көргөн да бул чоң касиет. Ошо жаман жактарын мына бирөөнүн алдында көрүнүшкө аракет кылып, мына эми муну эмеге өтө биздин көңүлүбүздү сындырган мына Төлөкөндөгү окуя болду да. Анан айрыкча баягы тез жардам машинасын таш менен урган. Эми ошондой болбосун деп атам. Мен муну кайталагым келбейт. Мындай жаман нерсени, жаман энергетиканы мындай кыркып салыш керек. Жакшылыкка көңүлдү буруп жүрүш керек. Ошондо адам көбүрөөк жашаса керек өзүнүн. Булай мен эми 3 операция болдум быйыл эле. Эми кандай болгондо дагы мен ойлодум, дагы мен жаштай турган бир нерсем калган окшойт депчи. Ден соолугуңузду берсин, оорубаңыз эже. Мына бүгүнкү биздин байгыл 32 жылдык тарыхыбызга өнүгүп өсүп жатканыбызга дал ушул сиздер себепсиздер эже. Сиздердей мындай коомдорду бар абройлуу инсандар себепчи. Анан биздин телекөрүүчүлөр дагы сиз эми баягы көп интервьюларды берип атканда дагы айтып келесиз. Бирок сөзсүз түрдө бизге ушул байгыл телекөрүүчүлөрдөн суроо келет, ушул инсандарыңыздардын толук тарых таржымалын айтып бериңиздерчи депчи. Салима Шарипова каяктык, ушундай айымды ким тарбиялап өстүргөн, ким чоңойткон? Мен бир жерден угуп калдым, ушул тайнемдин колунда өскөм деп, тайнеңизди аябай көтөрүп, көкөлөтүп мактап келесиз. Ооба. Өзүңүздүн тарыхыңызда. Мен чоңко саяктарга жем болом. Анан баргыларга кыз болом ноокаттан. Эми ал кезде мындай болгон да, окуу жайлары согуштан кийин биринчи чыгарылышы мына айыл чарба техникумунун. Ошо менин атамдардын чыгарылышы болгон да, 48-жылы согуштан кийин. Анан ал кезде мындай да, дипломду колуна карматкан эмес. Мына сени сыйлыкта. Мына 3 жыл биз жана жөнөткөн жакка иштеп келесиң, анан аласың дипломун деп. Бул эме да баягы өзүнчө токтом болгон. Эме билим берүү министрлигиндечи. Анан ошентип менин атам Ачы районуна бөлүнөт. Ачы району азыр эми Сузак менен Базар Коргон районуна бөлүнүп кеткен. Кулду ошол Арсланбап Токой чарбасы да 16 колхоз болгон. Ошол жерде 20 жашка чыккан атам мал доктору болот да. Мал доктору болуп иштеп жүрүп, анан райком партияга барганда менин ортончу Таякем менен тагам менен таанышып калат. Анан ал болсо, ай, сен аябай мага жагып калдың. Менин атамы. Жүр дос бололу, менин атам менен апамдын бир козусун жеп келейли дейт да. Анан ошол жерге барганда баягы апам 15 кыз болот. Эмесине этегин эле алып алып, жаңгакты шагарды алдына төгүп коет да атамын. Этеги менен. Ошону эле кийин деле канча жыл болсо эле элеңер эми адам болду. Этегинде жаңгакты алып төгүп койгон. Десе эле байкуш үйдө эле ошентип күлүп калат эле апам. Ошентип ала качып кетип, канча жашында? 16 жашында. 16 жашында ала качып кеткенден кийин атамдын үстүнөн сот иши козголот. Баягы жашы жете эле кызды алып кетиптир. Десе, апам өзү айтат эле да, ошондо эми акылдын жетпегенди дейт. Сен боюңда барсың дейт, билинип эле калгансың. Ошол жерде сени алып качтыбы, же өзүң качтыңбы деп, сотубуз болсо, мына Зулум Жамашев аксакал болот да. Ал дагы бойдогу жигит, атаман 3-4 жаш чоң киши, бирок бойдогу киши болот. Анан апам болсо атамдын аркасына жатып алып эле көйнөгүнө ыйлай бериптир да уялганынан. Ошентип анан кийин
Boldu, түшүнүктүү. Эми канча жыл жашасаңар да ушул күндү унутпагыла дептир алиги. Жаш болсо дагы, бойдок жигит болсо дагы, Зулум Жамашев аксакал ошондой сөз айтып, анан атамы актап чыгарып жүрүптүр. Ошентип анан мен төрөлгөм 50-жылы ошо Арсланбапта. Бирок апам капыстан 17 жашка чыгып эле аябай катуу ооруп калып, ошо Фрунзадан доктор чакырып ал бул болгондо мен эми баягы чыңырып эле ыйлай берем да эми эмчек сүтү жок. Ошондон анан мен байкуш тайнем, кийин Аяпа деп ошо карыгып өлгүчө деле Аяпа деп жүрдүм. Ошол мени алып кетип өзү менен бирге алаксытып андай мындай деселе бирөөнүн 2 тоогу анан 1 эчкиси бар экен да, кырдын ар жагында. Ошо эми баягы токойлордун ар жагында ак таза кырлар бар да Арсланбаптын. Ошентип анан ай мынагу 2 тукум берип тур жумуртка. Анан мага сүтүңөн берип тур. Мен сага мынауну берем да. Ошо кезде менин таятам асел кармайт экен да. Бал жашыктары бар экен. Ошентип анан бартер болуп, ошо эме болгондо эле бир күнү тайнем эң кичүү тагам 15ке чыккан болсо 3 жашында эмчектен чыгаргам дейт. Эми 12 жыл арадан өткөндө сүт чыгып кетет да, 2 эмчегинен. Ошондо мен 6 жашка чейин олардан тата тайнемдин ортосунда жатып алып, мындай болуп алып эле. Ошентип аябай эрке бир эме кыз болуп чоңойгонмун да, жалаң эркектер эле неберелер. Ошолор менен кадимкидей мушташып бир жол салып койсо көзүм мындай кыйшайып калат эле. Баягынын баары таякты алып алып бирөөсүнө жетет элем да. Ошентип эркин чоңойткон эле атам обкомго ишке келип мени бу жерге алып келишти да. Аябай буулугам, ошону эч эстемен чыгара албайм да. Ой Кудай, кандай мен кыйналгам, куса болуп, Арсланбапты жайлоону сагынып, ал журттан журтка көчкөндү аябай жакшы көрөт элем. Тоо күндүктөрүн айдап алат элем, козуларын айдап алат элем. Ошентип чоңойгонмун, ошо 77-синде өтүп кетти менин аяпам. Ошону баягы сөз байлыгында кыргызча накта сүйлөштү. Кээ бирлер орус мектебин бүтүрүп эле, ой, я не знаю, киргизский дейт го. Мен ошол тага журтума миң ыраазымын. Ошо кыргыз тилин мага жакшы үйрөткөн, таза үйрөткөнүнө. Демек сиз апаңыздын 17 жашындагы кыз экенсиз. Кызы 17, атам 21ге чыкканда. Мен төрөлгөн баламын, ошол экөөбүз подружкадай болуп калып эле. Мына балдарыңы багып атам го, сени бакпасаң уруша бересиңби дейт апам байкуш. Жакшы эми турмуштун ар немесин көрдүк, рыночный экономиканын кандай өзгөчөлөрү бар экен, акмактыктардын баардыгын көрдүк, башканы көрдүк, элдей эле. Баарын көрдүк. Кесипти ким тандады? Өзүңүз тандадыңызбы же ата-эненин тандоосу болобу? Эми биринчи мен ырымы Снежок деп, алайда ошондо аткаруу комитеттин төрагасы эле менин атам 29 жашында обкомдон кетирилген да Алай районуна. Ал жерге барып иштеп атканда бир Жошолудан аксакал киши келет эле. Анан азыр Сарыбашевдин таятасы Кемел Турганбаев деп аксакал киши. Ошолор кандайдыр аябай атама жакшы насааттарды берет эле да, депутаттар менен кандай сүйлөштү, ким экенин тааныштырыпчы. Ошо бала болсом дагы ошондо чай ташып жүрүп, башка болуп жүрүп, ошону көп угат элем да, сиз деп Шарипов, сиз дешип, сиз деп айтат эле да, бала баягы сен жаш баласың кимсиң дегенди. Ошол адамдардын, ошол аксакалдардын согушта катышкан. Ошолордун өзгөчөлүгүн мен дайыма байкап, дайыма айтып келем да. Ушул менин атам 29-да пешка ты кто такой деп үйрөткөн эч ким болгон жок да. Ошолор сиз деп сүйлөп, могул жерде туура болбой калды, могул жерде ката кетип калды. Ошону мындай оңдоңуз, биз жардам беребиз деп. Ошондуктан мен Алай элине аябай ыраазымын. Ошол жерде Снежок деген бир 4 сап ырымы жазсам, ошо райондук бир гезитке чыгарып беришиптир. Орус тилинде 9 жашымда, 59-жылы. Анан ошону чыгарышты дедим, биз өзүбүз көрбөдүк. Анан өзгөнгө атамы жөнөттү. Ал аябай чарбачыл адам болгон да атам. Жалпак таш совхозун курду. Анан балык совхозу. Эми СССРдин айыл чарба министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги өтө катуу иштеген да эл үчүнчү. Ошол кезде мына согуштан кийин адамдар өпкөдөн запкыт, ашказандан, баягы ачкачылыкта көп жүргөндөр, ошолорго балыктын майын жедирип, анан канаттуулардын диетикалык этин. Ошон үчүн менин атамдын пешенесинде ушул жазылыптыр, ушул жерде балык чарбага директор болуп.
управлениянын башчысы болуп. Жалпакташтан кийин. Андан кийин бияка Султан Ибраимов өзү 73 жылы инкубатордуу станцияга директор болуп жөнөткөн. Ошону 30 жылга жакын жетектеп, менин атам миллионер чарбаны калтырды да өзүнөн кийин. Азыр эми чармачылыкты жеке отуруп алып маектешели, кенен бутуңузда ооруп калды окшойт. Биз эми маекти отуруп алып улантсак эжеке. Биз кайрадан маегибизди улантабыз. Эжеке, сиздин алгачкы ошо снежок деген ырыңыз чыкты гезитке. Андан кийин атам ошо өзгөндө иштеп калган кезде 9-класста бардык орус мектептерде конкурс өткөрүлдү. Ошол аны дагы Ирина Крамер деген мугалим эле ошол болсо жарыялап, ошо конкурсту орус мектептерден өткөрөбүз. Ошол жерде звезда счастья деп атам эми балык чарбанын эмеси да управляющий. Анан ошонун парторгу бар эле. Закиров деген. Жусуп ака Закиров деген. Аны ошону жаздым да, звезда счастья деп. Ошонун тынбаганын, ошо отчет берип, ушу жөнөкөй айме ал кезде маршрутка жок, эме жок. Кай жактан болсо дагы бир машина менен келип өзгөн шаарына. Атама жолугуп, анан алиги отчетун берип, чай ичип анан кетет эле да. Анан мен айтам да, жамгыр болобу, кар болобу, как мне его жалко, а папу, зачем вы так делаете депчи? Смотрите, он же весь вымок десем, а ого эчнерсе тийбейт. Ол жамгырдан да коркпойт, суудан, оттон да коркпойт, бул өтө берет. Мен айтам, анда чистый комиссар экен да деп. Анан ошентип жазсам, ошо биринчи орунду ээлеп калды да. Анан 10-классты бүткөндө мен физкультура менен домоводстводон 2-4 алып, ошондуктан мен күмүш медаль албай калганмын. Ошол домоводствода жаман көрөт элем, али тигүүчүлүктү. И физкультурага вообще барбайт элем да. Такыр баргым келбейт элем, негедир. Кандайдыр бир эме болот эле да, тартынуу. Анан өзүм мен толуу эле болуп, ошо бала кезимен эле толуурак элем, ошондон намыс кылат бекен мен билбейм. Ошентип барбай, анан 2-4 алып, мага күмүш медаль тийбей калган. Вороненко деген бала алтын медалды алган. Анан мен апама айттым да, мен дедим, эмеге барам, МГУга барам, Москвага, журналистикага ошол жака окуп, анан 2 жылдык жазуучулар институтуна барам деп. Деп айтсам, ого, сен ондо карып кетесиң деп апам байкуш, кой, андайдын кереги жок дедиле. Анан атам айтты, журналистикага аяка барыш үчүн сенин 2 жылдык стажың керек. Дедиле, мен айттым, райондук гезитке мени киргизип коесуз. Мен ошол жерде иштейм депчи. Анда мына Орозбек Кулмаматович Акимбаев биринчи секретарь эле. Райком комсомолдун. Анан ошо комсомол билетин бизге берген аксакал да бул. Ошол өзгөндө. Анан эме жок, сен азыр деди, ошо эт жана сүт өнөр жай институту бар, технологиялык, Москвага ошого барасың, сүткө киресиң. Анан кийин каймак менен сүт менен ошентип чоңое бересиң сен депчи. Атам айтса, мен ыйлап, мен баргым келбей, что это такое деп барып, бирок намыс үчүн мен жакшы эле окудум, бирок ошондой болсо да баягы коомдук илимдердин бардыгын мен жакшы көрөт элем да, политэкономия, тарых, философия, ошонун бардыгынан 5 алып, анан конкурска катыштым. Владимир Ильич Лениндин 100 жылдыгына карата бүткүл союздук студенттер конкурсуна лауреат болуп чыктым. Анан эле мени партияга кабыл алышты. Ага чейин мен турмушка чыктым, балалуу болдум, партияга өттүм, баарын бүтүрдүм. Анан алиги Москвадагылар эми баягы орус дей берип эле кээ бир адамдарыбыз ошондой берет. Эгерде кыргыздар болсо, бир орус жалгыз болсо, ошолорду ошондой колдой беле дейм да биздин кыкелер. А мени ошол жерден Москванын өзүн ишке бөлдү да. Эми кожоюн эмеде аспирантурада окуйт эле. Ошондон анан мен баягы партийный экенимди, жакшы бүткөнүмдү эстешип, ошо бойдон анан мен ошол Москвада иште калдым. Балам болсо атам, апамдар алып келип алды бул жерге. Бизге эрмек болот деп, чоң баламы. Демек, жезде экөөңүздөр таанышканда Москвада экенсиздер. Өзүңүз баштап калдыңыз, эми өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө бир аз сүйлөшөлү. Андан кийин кайрадан чыгармачылыкка кайтабыз.
Москвадан таныштыңыздар. Қанша жашыңыздарда баш коштуңуздар аны? Мен 19 делем. 19 делем. Турмуш курдук. Эки уул, бир кыздуу болдук. Эми ортончу балам кайтыш болуп кетти 37 жашында. Эми тагдыр экен. Чоң уулум ошо Россияда, кызым Америкада, чоң неберем ошо Турцияда. Ошентип бардыгы чачылып атат. Жанымда ошол каза болгон баламын кызы мени менен. Ал инфарктты бүтүрдү. Азыр эми өзүнчө иштерди да жүргүзүп жатат. Издеп атат да өзүн. Мейли издей бер дедим. Кайсы жабап калар. Балдарга кандай тарбия бердиңиз? Кандай эне болдум деп ойлойсуз? Мен эми өтө эле менин апама мен жете албайм. Бирок көп аялдан түзүгүрөөк эле апамын. Мен өзümün apama eç kaçan yeni merimim менен başka biz öte çarşat элек мен да жетекчилик кызматта. Кожоюнум эми Жалал-Абадтагы канаттуулар фабрикасынын директору кандидатына уук. Мен болсо Жалал-Абад сүт комбинатынын бул жерде мен комсомолду иштедим да. Комсомол иштедим, анан келгенде эле ошко. Ал жерде сурабайт да партбилетиң менен эмеге киргенден кийин эле о подожди деп туруп эле Диргаусова мени айтып деп İlyas Kasindevich менен Насирдин Исановичке. Ошентип мен комсомолду иштеп калдым берге келгенде. Андан кийин эле облсполком, анан кожоюн эмени бүтүрүп келди, экөөбүз облсполкомдо иштеп калдык. Аспирантурасын жактап. Анан отуруп мен Жалал-Абадка кетем деди. Ол Барпыдан болот, өзүнүн элине. Ошо жакыныраак деп Жалал-Абадта барып, өзү бүткөн Зоо ветеринардык техникумга директордун орун басары болуп, кандидатына болуп барып калды. Андан кийин канаттуулар фабрикасына директор болду. Жетекчилик кызматта жүргөндөрдүн балдары кандай кесиптерди тандады? Мен чоң балам мындай чийип, мындай мышлениясы аябай эме куруучулукту тандады. Ол жерде кызыл диплом менен строительный куруу техникумун бүтүрдү. Андан кийин Стамбулда ошол технический университетти бүтүрүп, азыр бүгүнкү күнү бир чоң холдинговый компаниянын президенти. Анан эме да бул азыркы мына эме болуп атпайбы? Специальная военная операция. Анан алар каалабайбы военкоматка чакырат экен, мындай иштер бар, кандай десе, ошо 30 проектировщиктен анын проекттери өтүп келиптир да, Луганск менен Донецканын шаарларынын перестройкасы боюнча. Анан экинчи балам юрист, ал өзүбүздөн эле ушул жерде мен айттым да, эми анча-мынча ар жака бер жака чуркаң, бардыңар эле талаага кетесиңерби деп аны алып калдык эле, ушу юрфакты бүтүргөн жакшы. Анан достору, курчоосу, эки баламкы тең жакшы болду. Кудайыма миң шүгүр. Эми мен али тентек болуп анча-мынча мээримдүү болуп эле, боламайын, андай мындай дегенгеден алыспын да. Бирок мен өтө балдарымды жакшы көргөмүн да, баласак элем. Ошону билдирүүгө аракет кылдым да. Кызым болсо ал таптакыр эле бизге чоң эле. Менин атам да аны чоң эле дейт эле. Эми баягы атасыз калгандан кийин биз буяка келдик 90-жылы. Тем более Жалал-Абад областы бөлүнүп кетпедиби? Анан кой дедим, эми ата энебизге жакын эле бололу деп, үйдү алмаштырып буяка келдик, атам апамдын жанына. Деп жашап, биргелешип өстүрдүк. Эми балким мындай заман келет экен, менин күчүм жетпей калабы эле аларды бакканга. Менин ата энемдин жардамы болбосо. Ар жактан колдоо болуп өстүрдүм. Баягы балдарга жакшы көргөм, бирок андай аларды берилип айтпагам деп атпайсызбы? А небере менен чебере кандай экен? Ой, олорго дуана болсун да адам. О неберелерим айныкча чоң неберем Искендер деген. Ошолду аябай бардыгыбыз берилип чоңойттук. Чебере деген ушул деп атама келет эле, башка болот эле. Эми ата менен апам менен жашап калдык да. Мен али өспүрүм кезинде чоң балам жакшы, эрте үйлөнүп, эрте балалуу болуп өзүнчө бир пастере токтонуп калды да. А бул бала эми аталары кыпчак, биз дагы аралаш. Ошону менен аябай энергичный, аябай эме болуп, взрывной, кандайдыр ачуусу да тез, анан кайтуусу да тез болгон үчүн ушу уулумду биз бардыгыбыз мындай асырап, айланасына башкасына, бирок аялы менен жакшы жашады, бирок өмүрү кыска экен, кетип калды. Ошол анан кызым ал таптакыр башкача кыз. Ал муну жасап бергиле деп бизге бир жолу бир доомат коюп, өзүнчө бир кекетип, мукотуп, ушул нерсе жок болду. Мени багып атат.
Ондайларды тіктіріп беріп атады, жөнетіп қояды. Бүт классташтары менен ешкімден қол үзбеді да бұлчу. Нар жақтан ошоға звонить етіп, мен размерімі беріп қояды, даярдатып, маға жөнетіп қойышады. Алыста болса дағы, өзі ата-эне чоңойгондо баладан көрөйүн, балам акылдуу болсун деп чоңойтат го. Мына ушул демек баладан көрүү деген ушул да, же ушул да алардын жакшылыктарын угуу. Айтам, тентек пейилдерими кечирчи деп, намаз окуйм 5 убак, орозо туткандайынан Кудай, бирөөнүн көңүлүн билбей ооруткан болсом, же бир тентек али оозуман чоңураак бир нерсе чыгып келген болсо кечир деп сурайм. Пендечилик да. Пендечилик. Сонун эже. Эми өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшөлү, китептериңиз жөнүндө сүйлөшөлү. Анан көп байгыл китептерди чыгаргансыз, анын үстүнөн чыгармачылыкта жүрүп, сыйлыктарды алгансыз, төш белгилерди тагынгансыз. Ошолордун баягы ар бир сыйлыкты алганда өзүнчө бир мындай сыймыктануу, эргүү, күч берет го. Канчалык көп берсе алсаң дагы. Баалууларын айтып кетиңизчи. Эң туура. Эми муногу айрыкча мен мурун жертва, жандан кийин жесир деп аралашып чыгарып аттым да орусча, кыргызча китептеримичи. Эмеден муногу мектеп келечек анда бар эле, келечек могул жерде. Ошолор жесир деген китебимен бир үзүндү коюптур да мени чакырышты. Мен айттым, мындай таасирлүү болуптур да. Балдар эми өспүрүм балдар, бирок ошончолук түшүнүп койгонуна эме болдум да. Анан отуруп бир күнү өзбекче ыр жаздым. Өзбекче мындай кыялды эме кылып туруп. Анан ойлодум да бул өзбекче кандай болот экен деп. Чынында баары чөйрөгө барганда көбүрөөк ошолор менен карым катнаш болсоң, ошол алардын тилинде эле үйрөнүп кете берет экенсиң да адамчы. Мен эмени ойлоп көрсөм, ошол bir başıma оор күндөр түшкөндө мага бир ой келди да, onu мен өзүмүн турмушум ол өттү кетти, мен аны айтпай эле коеюн. Ошондо айттым да, адамды жаманатты кылып коюш бир пастел экен деп. Абройду көп жыл топтойсуң, бирок ошол кишини, мынау кишини Султан Ибраимовду биздин каарманды азыр эми кыргыз эл баатыры болду. Ошондо кичине болсо бир 10% болсо да менин үлүшүм бар деп ойлойм. Ушуну кайтарып келгенге. Эмне дегенде 96-жылы Апас Жумагулов, Сопубек Бегалиев раматылык ошолор айтып деп ортого түшүшүп ушул китеп чыгып калды да. Эми Мелис Айдаркулов ошо Кыргызстан басмасында, эми Кадыралы Коңкобаев мына өзү аябай адамгерчиликтүү ушу Каракулжанын кулуну доктор наук түркчө суудай сүйлөгөн. Эми Кудай буйруп ушу кишинин арбагы менен дагы көп жакшы адамдар менен таанышып калдым да мен. Эми мына Сопубек Бегалиев бир эле самолетто учуп баратып эле менин бир көз ирмем нерсесин айтып берсем эле ошол Апас Жумагуловчторго айтып, башка айтып, ошентип акча бөлүнүп калды. 8 жыл жүрдүм талпылдатчы, ар жерден акча издеп. Ушу кишине арнаган китепти чыгарайлы деп. Анан ушу Кыргызстан басмасы Өрнөктүү өмүр деген сериянын биринчи китеби болду да. Бул 96-жылы чыкты. Анан 2013-жылы 2005-жылдан барып эме менен таанышып калдым мен. Мени тааныштырышты. Чүй университетинин президенти Султан Мамедкалиев. Булар эми жердеш да. Анан айтты, сен деди, эми ал кезде деди, бул китебиңин азабын далай эле таптың, эми деди, азыр ушуну элге таратыш керек. Экинчи басманы чыгар, арбагы да ыраазы болот. Деп анан Султан Мамедкалиев, мен айттым, кээ бир адамдар туура түшүнбөйт экен. Бул эми өзү чейип кеткен болсо, азыр эми ушул абалда мага кандай пайда келтириши мүмкүн. Кээ бир адамдын эмесинде ошону баягы дежурный теманы алып, бул бир нерсе көргөн атат дейт экен. Мындай пастыкка барбаш керек да, бир нерсеге үмүткөр болупчу. Аны болгон ол адам эмес деп ойлойм да. Буну бардыгы жүрөгүң менен берилип жасашың керек да. Анан ушу китепти менен ошол Султан Мамедкалиевдин да бир жолу периштелүү экен да. Өзлөрүнчө эле мени ушу Болгарияга аялдар конференциясына чакырды да. Ошол жерде жаңы китебиң бет ачарын өткөрөлү. Давай проведем презентацию твоей новой книги.
Gelgin, только gelginde öyle emi oşansa anam kayaktan bir çukusan da akça tavat ekesin de. Ta anan keyin bardık. O şerde 3 kitap beta çara öttü. Eki eme Bulgariyanın özünden anam menin kitabım. Ana 22 memleketten gelgen. Oşolardın bardığı şu men sağa jöröttüm okşaydı. Bestseller 2013 dep tan aldı da. Oşantip ошол kitabım bizde Kırgızstanda hali yok. Европанын bestsellerini жазган. Ошоға айтам, ушул кишилердин, ыйык кишилердин рухтары мени колдоо көрсөтүп атат. Алла таалама ал дүйнө эми аларга жакыныраак да. Алла таалама ушул жактан бир ушул байкуш эми аракет кылып атат. Эми кичине колдоп койчу деген болду. Азыр мына 3-чү китебин чыгарылышында эми ачык ким өлтүргөн, кандай өлтүргөн, эмне үчүн ал кишини смагин деп бул кишини баягы эмеге наркоман Karçoznik'e tengep koydu da. Oşol öldürüp, andan keyin Kuybushevskiy poyezd asını ölüp aldı özü degen. Emi bul kayсы Kudayga jakpayt da bul nerse. Emi jalganды деле айтса кишини окшотуп. Бул деген киши ушунчалык өзүнүн эмесине киришип, ушу кабинеттер министрлиги болгондо да ошонун кеңеши болгон. Азыр эми премьер-министр дейт. Ошону болуп калып, карап көрүп, изилдесе Токмок эт комбинатында bir kesim et yok da. Büt Kırgızstan o şerge tapşırat. Anan özden özüle emi miş degen. Valcer'de Bastanov degen şu bayağı tündük Kafkaz'dan iştegen bayağı aydalıp gelişkenden keyin soğuşmalından kalıp kalganlar. Anan al boyunca emi katır öyle jaza başlaştığına bul özü barganlar büyük sular menen juulgan sektör hiç kim yok, hiç nerse yok. Buhalter olsa gaz 24 emi al gezde Volga күчтүү болгондо. Ошо Volga менен Токмокко эмеге Бишкек Фрунзага каттайт да. Эми аябай нерселерди баягы намысыңа да тийген, кордоп жиберген да моменттер көп болду. Анан мен Москвада ошол бир эми бул турмуштун эң запкы болгон жери мен колуму кайрытып туруп психушкага тыгып койгон да ошко алып келип. Анан ошондон мен карагулжалардын эми менин 73кө чыкканда 43 адам мени колдоп келген болсо ушул күнгө чейин. Ошонун 17си карагулжалык болуп атат да. И ошол эмеси акыркы ушу Абдыбайт Омурзаков деген психдиспансердин аялдар бөлүмүнүн башчысы болгон. Ошол мени карап, мени менен сүйлөшүп, анан кийин мен айттым, эми дедим, бардыгы сиздин колуңузда дедим. Менин аброюм, менин урпактарымдын аброю, урпактарымдын урпагына кете турган ат наам, бул сиздин колуңузда. Ошон үчүн дедим, карап көрүңүз дедим. Эгер тагдыр буйруган болсо, Кудай ошону жактырган болсо, мен ушул жерден эми кете берем деп. Десем, али киши мындай мени карап туруп, ошонун кийин мына ушул андагы айтам, айтты да, жок, андай болбойт деди дагы. Эртеси Соложенкин Валерий Васильевич деген психиатрды чакырып, саарлап, суббота күнү 18-и мени алып келишти, 19 күнү. Анан эмеде Тажикан эже деген сестра хозяйка бар эле, ошону жаныма калтырып койду, чтоб түнү мага укол кылып, дарыны оозуна тыкпасын деп. Ол деген прокурорго каршы болду параланган. Горздравга каршы болду параланган. Муну эл жерде обкомдеги каргыздарга каршы болду. Өзүнүн башкы врач Эген Рахманкуловго каршы болду да бул балачы. Кийин сүрүштүрсөк, жылдар өтүп мен бияка көчүп келгенде ал менен тең экен, 50-жыл экен. Анан эмеде 19-жылы акыры көрүштүк, анан кийин ошол жерде өзүнүн кесиптеши, жаңы уже жетекчи ошол Акбышаров деген жигитке айтты, бул деген мынандай болгон тарыхы деп өзү айтып, мына мен мени жамандап бул жындыканадан чыккан деп 99-жылы эми кийин сага өзүм айтам кимдер. Анан 2003-жылы бул психушкадан чыккан деп ай жазгандарга уже киши күйүп эле опровержение жазып атты да. Бул бир таблетка, бир дары алган эмес бул. Бир укол алган эмес деп. Ушу киши ошентип анан кийин эми 21-жылы где-то апрелдин аягында айтты. Сен Салимаш эме кылчы деди. Уже инсультту ооруп, анан үйүндө экен Карагулжада. Кире бериште Сары Камыш дейди бул кайсы эмеде.
Ошол жерге деди, мындай эме кылып жөнөтүп кой деди. Орусча, кыргызча жазып туруп, баягы мен жазып бергендерди, анан мынау аттарды кошуп кой деди да. Зорго сүйлөп атат өзү. Анан мен айттым, ол аяш бирнерсе дебейбиз сизди деп, онун бири сиз дейм, ал мен сен деп эле сүйлөп атат. Анан ошону жазып берип берсем, таксиден берип берди, 26 май деп кол коюп, өзү печатын басып. Ошол аябай мага жардам берди да. Ушундай. Аябай көп нерсени башыңыздан өткөрүпсүз. Жок, Москвадан өткөндө мынандай болду да. Мен чыктым да, чыгып алып анан айттым да, Смагинге ушу киши тегелип койду. Ушу киши эмне? Мен ким болуп калыпмын дедим да. Мен ким болуп калыпмын? Тем более мен собственный эрим ушуну кылып атса. Мен ушундай эме кылдым дагы айтам, мен жазам муну дедим. Ошондо чечим келип, эми Кудайга шүгүр. Азыр мына 3-сүн 1-чи жолу кыргызчага которуп атабыз. Ушул айдын акырында эми 27-синде туулган күнү эми чоңдор эмне дейт экен? Бет ачарын өткөргөнгө, Кудай кааласа. Ошондо өткөрүп, ошондо менин вазифам болду. Мына ачык бар жогун айттым. Ким өлтүргөн, кандай өлтүргөн, кимдин заказы менен деп ошол китеп болуп атат. Сыйлыктарыңыз боюнча? Сыйлыктарым эми бул эми айттым, автор бестселлер европейского. Андан кийин ушу 70 жашка чыкканымда 17 мамлекет катышып онлайн болду. 20-жылы эмеде пандемия болуп, мен 25 августта өткөрүп атпайбызбы. Анан ошондо эмеден биздин мүчөлөр көп, дүйнөдө бардыгы көп, лидеры мирового сообщества деп мен дагы ошол көмөрөм, эмеси офиси Москвада. Ошондо барды куттуктап атат, анан кийин эле Грециядан айтып калды. Мына оон деди, берип жиберди. Сиз 21-чи кылымдагы жер шарынын ардактуу атуулу. Почетный гражданин Земли 21 века. Мен оонун сертификатын алдым. Эми Кыргыз Республикасына маданиятына ишке сиңирген ишмер алдым. Анан Отунбаева берди мага. Ал эми баягы өзбек кыргыздын ортосуна түшө калып, тишсиз калдым. Бүт күйлүп түштү. Эми мынандай жаман эме болгондо ал өзүңдү ойлобойт экенсиң. Үйгө келсем бар денем көк ала, мурдум сынган могул жерден, деп мумия ичип жүрүп, мынантип 10-жыл көтөрдүм, тиштеримди салдырдым. Курсан Асанов болсо, Курсан Асанов билем, начальник милиция, ошол бала $100 мага берип, мен кече мен айттым, не карабайсың, не чакыргандай эме кылбайсың, мен сага кел айтып журналды дедим, көтөрүп келет, кесепет болуп, мындай болуп. Десем, ал ошосун бере койду. Конечно, бул баары тарабай койбойт да. Андай эме болуп туруп, анан аяктагы эмелерде барып, ушу эл тынчса дейм да, эл тынчса дейм. Элибиз тынч жашаса, кандай сонун мындай өзүнчө мен досторумду чакырганда мына диалог культурада 12 мамлекеттен келди. 18-жылы Сарыбашев баш болуп бардыгыбыз ошолорду стадионда. Это же, говорит, райский уголок. Вот посмотрите, вода какая. Вот воздух какой дешип, Европадан келгендер. Ушунчалык суктанды да. Азыр эми Салима Шарипова кандай негизи, кандай айым, кандай дос, кандай бая курдаш, сиздин жакындарыңыз айтып берсин. Андан кийин биз маегибизди улантабыз, эже. Бул адам уникалдуу адам, оригиналдуу десек болот. Себеби мына жалаң эле Орто Азияда эмес, бүткүл мына Евразиялык мейкиндикте жалгыз эле бир адам Бириккен Улуттар Уюмунун сертификатын алганда, бул жер шаарынын жараны депчи. Бул аброй аябай чоң деңгээлдеги бир сертификаттын ээси десек болот. Себеби буну как раз 10 жыл мурда Болгарияга барганда, ал жерде 22 мамлекет келген, өкүлдөрү ошо жазуучулар, сүрөтчүлөр, бүт эми чыгармачыл адамдар. Анан ал жерде баягы 2010-жылы бизде эми баягы каргышалуу окуялар болуп кетти. Анан бул жерде өзбек кыргыз геноцид деген сөздөр дагы баары коомдо болуп атканда, анан ошону жокко чыгарып, барып келип, анан кийин Ош альманахы дагы бул как раз да башка бир маданий иш-чара болгон.
1999 жылы как раз Темирбек Акматалиев анда губернатор болчу. И анын демилгеси менен, анын эле демилгеси эмес, ал эми бага жооптуу болду да. Бул, конечно, Кыргызстандын өлкөсү да жетекчилик Ош миңжылдыкты өткөрөлү дегенде, как раз Ош жөнүндө ким жарыялат? Конечно, бул көркөм сөз, правильно? Конечно, вот баягы Рокфеллер айткан экен го, мен билем, бул дүйнөдө көп эле адамдар, акылдуулар көп, бирок ким башкарат бул дүйнөдө? Китеп окуган балдар деген да. Себеби бул китеп көркөм сөз да, публицистикалык сөз көп нерсе. И Салима эжени, ошо Темирбек Акматалиев Ош альманахы 5 тилдүү журнал чыга баштаган. Ошого башкы редактор кылып дайындап, анан кийин мына бүгүнкү күндө былтыр биз юбилейлик 100-чү номер деп как раз 22 июнда Обул библиотекада Токтогул атында ошол жерде өткөрдүк. Артып калды. Салим эжен жөнүндө сүйлөгөнү, Салим эжем бир тапылмас бир чыгармачы инсан да. Жаштарга өзүнүн керектүү зары кеңештерин берет, эринбайт, убакыт тапат. Анан жаш улууларга өзүнүн бир урматын, сыйын көрсөтөт. Биз мана Ош шаарды жана региондук жазуучулар союзунда Салим эже турайын болсо, мен ошондо орун басар болуп иштейм. Салим эже менен көп мен өзүм жеке оюм айтсам, Салим эже менге көп кеңештер берет, туура кеңештер берет. Чыгармачы жолунда, башка иштерде. Мындай айтканда, Салим эже менен биз сыймыктанабыз. Салим эже Кыргызстан жогорку намдарга татыктуу. Салим эже жашоодо аябаганда чынында байгыл турмуш оор кыйшы менен турмуш деп айтылат го, бекеринен турмуш деп айтылбайт деп. Сиздин айтып аткан сөзүңүз чынында мен үчүн аябагандай мындай тарыхка кайтып кайра эле келип отургандай да, сиздин жаш кезиңизди элестетип, чынында жакшы дагы, мындай жаман дагы күндөр көп өтүптүр да. Анан ушул күндөрдө, мына акыркы күндөрүбүзгө кесирөө берейин. Көңүлүңүздү катуу ооруткандар болду, анан мындай бети кызарып калган учурлар болду? Жок, эми азыр мен көзүмө операция кылдырып келсем, толугу менен менин компьютериме, ноутбугуmu, бүтүн ата-бабадан келаткан менин кымбат баа буюмдарым баарын уурдап кетишиптир. Ошону мына 4-июль күнү. Июль күнү мен 3-үндө больницада жаткам, 10-да мени чыгарды. Келсем мен үйгө кире албай турган болуп, анан кирип карасак, эч нерсе жок. Эми сапырып салыптыр да, үй вверх дном. Келеме нар жакта жатат, төшөктөрү оодалып жатат, сандыктын үстүндө апамдын комнаталарында турат, сандыгы менен алиги эмне деп коет, астында эме жыят го. Төшөк, жабан. Жок, алиги астында бизде жабан дейби? Жабандарда дагы бардыгын оодарып, идиштер бардыгы чыгып калган. Эми муну эме кылбайт да. Буну деле мен бир жаратмандык эле таптым. Ошо бардык нерсе ошо менин көзүмдүн операциясы менен ошол керексиз нерсе болуп калды. Ушулар мейли кетсе кетсин дедим. Жамандык кетсин. Жамандык мейли. Бирок ушул оомдун эмелери менен мындай консультация кылсам, ошо китептерими башкаларды бул кандай деп эсептелет? Интеллектуалдык байлык дейт. Бул өтө кымбат турат. Эгерде мына 14 телесценарий, мен өзүм 10 телесценарий жараткамын да. Муну Емени дагы, Тажикстандагы окуяларды тартып келген, мен Чоңалайдагы болгон Баткендегине, андан кийин эмелерди кайсы жакшы болсо, эми бизде дагы азыр эме Ырысбек Мырзаматов да, анын жетекчиси Мырзалы Бөрүбаев деген генерал, ошол адамдардын портрети азыр эле талпкыз да олорду. Мен каяктан табам аларды, жасайын десем кайрадан. Эми ошол нерселерди эсепке алганда дейт, ошонун ичиндеги бат сакталган нерселер ноутбукта бүтүн менин неберемин англис тилиндеги проект программалары бар эле. Анан жаңы мен баштаган китебим «Ностальгия по любви». Ошол дагы жок болду. Эми ошону айтам да, ушул как вот теперь оценить десем, это $270 миллионов дейт.
Анан эме баягы тайнем берген өзүм ар жактан эмелерден алып келген, чет мамлекеттен алып келген жемчужный, сапфировый, бирюзовый ошолорго окшогон. Анан атам дейм да апаман мен өзүм тайнем аяпам берген Кашкар янтарлары бүт эме кылат эле. Анан $17.000 премия алганымда мен ошол кол өнөрчүлүктөр жасаган ручная работа, ошону $6.300 мынагу көйлөгү менен кийип жүрөт элем да ошону. Бүгүн болсо бир кыз айтат, алиңиз окшобой калыптыр, мына жокко көйлөгүңүз мынтип түшүп турат эле деп, эми уурдасын, эми өзүбүз аман калдык, эми аларбыз дагы, Кудай буйруса деп койдум. Мени балким эми табылар. Эгер табылбаса чынында сиз өзүңүз айтмакчы жамандык ошо менен кетсин. Бирок ал жерде дагы кызым мындай да, onu da жөн койбостон табалагандар табылып бир жерлерде комментарий. Мен эми бардыгын эле жаздым да, окусун деп. Бардыгын эле Facebook'ta жазып аттым. Эмне жоголгон, баягы ошол кийимчен отургандарымы көрсөтүп, вот это пропало деп. Мен ал баягы мени жаман көргөн адамдарга мен кайрылган жок. Мени сыйлаган адамдарга, өзүң окшогондорго. Мынандай болуп атам, мынандай деп мен бөлүштүм. Бөлүшкөндөн кийин эми алар ой бул үй карыз болуп калган экен, анан үй неме болуп калган экен, анан мынандай болгон экен деп каяктыр жок доомат эмелерди коюп атат да өзүлөрү. Эми ушунчалык узун кулактар бар экен. Мен бирөө менен 73-кө келип, бирөөнү бир оно мынандай имиш. Мынандайды билбейм да мен. Ким кандай келет? Мына Саламат эже менен тааныштыкпы? Бир жолу мен сураган жок, канча балаңыз бар? Мага айткан жок. Канча бир тууган элеңер? Алар каерде деп сураган эмесмин да. Мына мезгили келди, өзү тааныштырды. Чынында ар ким өз менен болгондо эле жашоо жакшы болот. Качан өзү айтат го, эки адам урушса, качан стрелканы өзүңдү жакты каратпасаң, бул конфликт улана берет депчи. Эгер сен күнөөлүү дей берсек, ал болбойт экен да. Ошон үчүн өзүбүз баягы мен күнөөлүү дегенде жакшы. Мында мен өзүмү токтотом. Баягы өпкөң казандай болуп эле, өзүң эле барып эле умтулуп сүйкөнбө дейин да. Ошентип алып канча жолу мурдуңа жедим, дагы эле адам болбойсуң деп өзүм урушам. Эми өзүм тарбиялап атам. Эми Кудай берген пейил бар экен да. Бардыгын эле жакшы мамиле кылгым келет менин. Жакшы мамиле кылганыңыз үчүн мына коомдордуңуз бар, сыйыңыз бар. Чынында абройлуу инсансыз, бизге үлгүсүз эже. Канчалаган жаштарга сиздей айым болсок экен. Мына 73 жашта зыңкыйган сонун айым болсок ким гана каалабасын эже сонун. Акыркы суроону берейин. Акыркы жолу эмнеге катуу сүйүндүңүз? Мен чебирем төрөлгөндө. Көрдүңүзбү? Ушу өмүрү узун болсун, жолу ачык болсун, тунук чөйрөсү болсун дедим. Сонун. Эми программа соңуна чыгып бара жатат. Эже, эмнелерди айтпай калдыңыз? Айтайын деп бул эме да жазгың келе берет экен да. Ошол баягы кээ бир сук аялдар болот экен, оокатты көп жегенче тойбой эле. Анан кийин дүйнөгө мас болуп эле, дүйнөгө тойбогон аялдар болот экен. А мен болсо ушу жазууга тойбойм. Жаза бересиз. Сонунда. Жазууга. Мына азыр мына силер эмнеге алып келип койдуңар мени? Ушул жерде биз чуркап жүрчүбүз да, ол жерде үйүбүз бар, обкомдун үйү. Ошол жерден чуркап түшүп, анан атамдар мына жерде Луч кинотеатр бар эле, ошого киного кирип кетет эле, биз болсо үйгө чуркап барат элек. Эми эң жакын жерлерде мектеп мына Ломоносовдун жанында эле, мектебибиз 57-жылы. Ошол мектепке бардым. Эми жакшы эле кылган экен. Здравствуй, до свидания дегенди билет элем. Орусча. Анан мен 20 күн испытательный срок менен кийин болсо бир сүйлөп кеттим орусча. Өзүнчө ушу орусча ырлар келип калат, аларды ушул тынчтык үчүн, башка үчүн деп жасап. Азыр эми мынагы Александр, мен сен өзүңө көрсөтөм, Александра Викторовна бул Докучаева деп СНГ институтунун директорунун орун басары, өзү кандидат наук. Анан ошол жазып коюптур да, мына сенин дагы үлүшүң бар, ошо Кыргызстанда 9 миллион сомго 9 мектеп то есть 500 миллиондо 9 мектеп курулат деп атпайбы? Ошондо сенин үлүшүң бар, сенин катыңды кошуп койдум эле деп жазыптыр да мага. Анан мен айттым, рахмат.
Ошону барсак анан бул жерде ген консулдун жиини келип, вы что там написали Сергею Лаврову? Что, он строит, что ли? Мен айтым, как я написала? Я написала Путину. Ал оерде чырды чыгарып, ушундай болуп атат да. Эми канчалык болсо дагы азыр биз орустардан айрыла албайбыз да, кызым. Булар бизге жакын, тарыхыбыздан жакын. Тарыхыбыз менен жакын. Анан бул Кубан Мамбеталиев укмуш жазганда 3 бизден окшоштук касиеттерибизди, орус менен кыргыздын. Баягы арамза болуп, талкышып жата берет го, кыргыз дагы, орус дагы. Анан кийин достукка келгенде жүрөгү таза, кучакташканда бүт ошол чын дили менен кучакташат кыргыздар. Дасторконду салганда алар да ну немножко пирожочков, ну немножко оладушек деп алар да өлүп калат. Анан караганда эле баягы ой мына каймактан алсаң, мына борсоктон алсаң, башка алсаң деп биздин кыргыздар ошентип жүрөт. Эми башка бардыгы бизде мындай чыгыш мамлекеттери бардыгы эле меймандос. Бирок али кыргыздар бир жулунганда такыр токтото албайсың да. Ошондой жакшы касиеттерибиз бар. Кыргызды даңызалап, өлкөнүн кандай өнүгүшү жөнүндө сүйлөштүк, сиз жөнүндө, чыгармачылык жөнүндө сүйлөштүк. Айтылбай калган сырлар айтылды, башка бир эфирде айтпаган сөздөрүбүз айтылды. Эми кыскача жаштарга өлкөбүздү мындан да өнүктүрүш үчүн сизден кеңеш. Эң айрыкча мен кыздарга айтарым, өзүңөргө көп ишенгиле, кыздарым. Өзүңөр силер оокатыңардан эч качан кыйналбагыдай болуп, кийим кечеден мүчүлүшпөй, ошо тели тең туштан артта калбай жүргөн үчүн эң оолу өзүңөргө ишенгиле. Андан кийин күйөөнү, балдардын атасын өтө катуу сыйлаш керек. Ал былжырап турса деле, жоош момун болуп турса деле, мындай кылалычы деп, жасалма болсо деле, ошону чакырыш керек да. Мен эркек экенмин, мен менден сурап атат. Маслихатташып атат. Деш керек да. Аны болсо эле, оны көчөдөгү чокойдой кыла берген, анын абдан кийин эмеси кордугу, зардыгы бар да. Ошон үчүн аял киши деген былжыраган эркекти дагы катарга кошуп коет. Эрдер кылганда аял, жок кылганда аял дейт. Демек, аялдар биз эркектерди сыйласак, аялдар байгыл коомду сыйласак, демек өлкөнүгөт экен, сөзүн жыйынтыгында. Ар бир үй бүлө толук кандуу болуп, иштеп, окуп, жашап, бири-бирин сыйлашса, биз эми азыр мен эмнеге башкалардан алыс турам, биздеги ар намыс күчтүү да. Biz aliginde geyis, anan tigi bularga biz hiç kaçan koşulup ketpeybiz. Bizde namus var. Oruslar da hazır oşonday olup, köpçülük oşonday olup da karşılığı. Oşonduktan bayağı Kur'an'da çok nerseni jasavaş gerek. Kur'an bilen ile jasasak, anan yine aşağı öyle. Benim çok Moldon nevresimin, teologiya fakültetin bütürgön, Indiya'da, Devbant'ta bütürgön Mavlavi professordan nevresimin. Ошон үчүн мага бул өзүнчө эле мен эч ким намаз оку деген эмес. Кичине 50 граммдан арак ичип коет элек. Ал деле өзүнчө токтоду. Болду. Нар жактан уже кан айтат. Мен да токтодум, точка. Кыздар үчүн дагы сонун кеңеш берип кетти. Жеке сизге рахмат. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Мен азыр эле жолугушуудан бирөөлөр менен жолугушум керек эле деп ошентсе да убактыңызды бөлүп келдиңиз биз үчүн, телекөрүүчүлөр үчүн. Сиздин ден соолук берсин, оорубаңыз эже. Эч качан мындан ары операция деген нерсени көрбөңүз. Неберелердин, чеберлердин чайын ичип жүрө бериңиз. Сизде айымдар көп болсун өлкөбүздө. Өзүңөргө да ийгилик болсун, атыңар чыга берсин, даңазалай бергиле Кыргызстанды. Эми силерге окшогон албетте биринчи катарларды толукташыңар керек. Бул массалык маалымат каражаттардан көп нерсе көз каранды да. Ошондуктан туура пайдалансак. Рахмат эже. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул өзүмдүн кесиптешим, акын жазуучу Салима Шарипова эже менен дагы сонун маек куруп алдык. УТРК Ош телеканалы өз эфирин улантат. Алейма Аброй программасы жыйынтыктайт. Саламатта калыңыздар.